Тажик тарап миномет менен атса, кыргыз тарап карап тура бер деген нерсе жок да. Атайын аскердик уставтар бар. Бардык конституциялык мыйзамдар бар. Бардык ошол жердеги чегарачыларды, ошол жердеги айыл өкмөттүн укуктарын, элди коргогон жакшы биздин закондорубуз, мыйзамдарыбыз бар. Ошону иштетиш керек. Аттыбы жооп бер. Тең ата болуп сүйлөшүш керек. Биз өзүбүзчө мамлекет болуп атпайбызбы? Кыргыз мамлекети, Кыргыз республикасы. Биздин өзүбүздүн бардык атрибуттарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Ошого жараша тең ата болуп сүйлөшүш керек. Мен ошол командирлердин ордунда болгондо, ошол миномет бизде деле бар. 1 саат атса, мен 2 саат атмакмын. Тең ата болуп сүйлөшүш керек, бир ыңга келиш керек. Бир тараптуу болбош керек да. Колду монтуп чапкан үн чыгат. Бир тараптан чыкпайт эч качан. Жооп бериш керек. Ордордунда эме кылыш керек. Тажикстанда миномет бар, Кыргызстанда жокпу? Бар, бардык күч бизде Баткен областында жетиштүү. Ошону туура колдонуш керек. Убагында чечим кабыл алып туруп, убагында команданы бериш керек. Тилекке каршы ошол убагында болбой калып атат дагы. Биздин солдаттардан кийин больницага жатып калса, башынан сылап керек жок. Солдаттарыбыз присяга беришкен. Биз тең ата болуп сүйлөшүбүз керек. Дагы маселе бар. Солдат, сиздин балаңыз, мен балам солдат болуп барат да, бирөөнүн баласы да. Солдаттарда өзүнчө бузук радио деген болот. Солдатское сломанное радио дейт. Бардык дүйнө жүзүндөгү кабардын бардыгын билет да солдат. Неге солдат, кыргыздын солдаты атпайт? Команда берсең да кээ бир атпай жатып алат. Тынч болоюн дейт. Ошол аткан солдатты эртеси күнү баштайт. Прокуратура органдары чакыра берип, түшүнүгүн алая берип, багдай мындай тажатат. Автомат аткысы келбей калат да. Тынч эле болоюн, тынч эле үйүмө кетип калайын деген нерсе болот. Ошон үчүн баягы айткан маселе, биримдикке ынтымак алып келип туруп, губернатор бир ооз айтса, жигиттер, бул мамлекеттин эртеңгиси жөнүндө болот сөз. Караштырып койгула. Мыйзам ченемдүү десе, прокуратура органдары бардыгын өздөрү жакшы билишет. Бардыгы патриоттор. Ошону бир нукка салыш керек да. Жооп бериш керек. Тең ата сүйлөшүш керек.